Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Кыргызстанда жумуш таппай жүргөн мен агайынелерим. Сиздер үчүн аябай жакшы кабар, жакшы жаңылык. Андыктан бул видеону КамАЗ айдаган, спринтер айдаган, ушул 5-10 тонналык машиналарды минген агайынелерге жөнөтүп коюшуңуздар өтүнөт элем. Туугандар, жумуш жырный. Түшүндүрүп берейин сиздерге. Өтө кызык болот ата. Мындай да, өтө жакшы жумуш. Кудай кааласа, 1 ай иштейсиздер. 1 ай Кыргызстанга барып эс аласыздар. Жол кирени, тамак ашты, келип регистрациялардын бардыгыны фирма төлөйт. Айлык тазасы 90 000 болот, кудай кааласа. Ошол 5-10 тонналык машиналарды минип, ошол пятерочка, перекрестик ошого окшогон магазиндерге жүк жеткирип берүү кызматында иштешиңиздер керек. Андыктан өзүгө ишенген агаларым номерлерини коюп койдум, ушул жерге кайрылсаңыздар болот. Ошол Кыргызстандан үйрөтүп, ошол вожденияларга чыгып, даярдап өздөрү алып келишет. Мына мурдагы видеодо ушул жерде тартканбыз, дагы деле ушул жердебиз. Иман агам экөөбүз. Ассаламу алейкум, Иман ага. Валейкум ассалам. Тынчсызбы? Жакшы иштериңиз жакшыбы? Алтасызбы? Кудайга шүгүр. Ассаламу алейкум. Мекендештер, кандайсыңар? Сөздү башынан баштайлы. Канча адам керек сизге? Так, Иса, азыр бизде набор башталды. Бишкек шаарында 20 адам керек азыр бизге. Казань шаарына и Екатеринбург шаарына вахтовый метод менен иштегени. Ошондо 1 ай иштейсиңер, 1 ай дем аласыңар. Айлыгы ошо Иса айткандай эле 90 000, полностью переезд, жол кира, тамак аш, жилье биздин компания, менин компаниям төлөп берет. Но сентябрь ичи дагы уже айтып кетейин, 20 эле адам ограниченный. Кудайым буйруса уже октябрь, ноябрда дагы набор болот. Азырынча только 20 адам керек бизге. Андыктан өзүгө ишенген жумуш таппай аткан агаларым, кайрылсаңыздар, могу Бишкектен алып келесиздер. Да, Бишкекте обучение эмес, тестирование болот. Площадкада биздин машинада айдап көрөбүз. Айдаган жакшы опытный водительдер болсо, жумушка алабыз сразу эле ошол жерден договор түзөбүз. И сразу же трансфер менен Екатеринбург шаарына 10 адам и Казань шаарына 10 адамды эки жакка бөлөбүз. 1 ай иштейт, 1 ай үйдө дем алат и экинчи ай дальше иштеп кете берет. Обязательно Кыргызстанга барып эс алыш керек 1 ай. Обязательно. Өзүңөр төлөп бересиңер. Да, кайра жол кирасын Кыргызстанга чейин төлөп беребиз. Өтө жакшы мүмкүнчүлүк менин оюмча. Чындыгында бул видеону максималдуу түрдө группадан группага таратып коюңуздар. Эгер адам толуп калган болсо, туугандар, мен адам толду, рахмат деп комментарийга мындай темага жазып койгон болом, туугандар. Андыктан шашылып жетишпаңыздар, сентябрь айычы. Анан негизи эле башка айларды көрүп калса, негизи эле сизге адамдар керекпи? Да, азырынча Москвада точкаңызга буга чейин тартып жүрдүм, мисалы да. Да, керек. Азыр Москвада дагы примерно бир 30-40 вакансия ачык Москва шаарында. Санкт-Петербург шаары толуп калды. Ну, в основном азырынча башка региондорго керек. Это азырынча вот сентябрь ичи 2 шаар, Екатеринбург и Казань. В дальнейшем Краснодар, Пермь, Новосибирск, Уфа, так, Сочи. Ошол шаарларга дагы Кыргызстандан вактылуу метод менен водительдерди алабыз, набор кылабыз. 1 ай иштеп, 1 ай дем ала тургандай кылып. Ну, это в дальнейшем план боюнча. Кудай кааласа. Жакшы, ушундай жумуштар чыга берсин. Жумуш издегендер чындыгында көп, туугандар. Бирөөгө болсо бирөөгө пайда болуп калат, лайк басып, ошол тааныш билиштерге жөнөтүп коюңуздар. Чындыгында жакшы мүмкүнчүлүк, чындыгында Иман ака. Ишиңизге ийгилик. Ар дайым мендик кызматтан боло бергиле. Турдуу ойда көр, бардык нерсе документада официалдуу болот. Жакшы экен да. Жакшы экен. Буга чейин ошол тартканда дагы 180 000ге чейин алган туугандарды айтканбыз. 20 күнү иштеп 120 000 айлык алган туугандарыбыз дагы бар. Туугандар ишеничтүү, бул реальный. Ошого туугандар кандайдыр бир түшүнбөгөн суроолор болгон болсо, чалсаңыздар болот, жазсаңыздар болот дегендей. Рахмат. Келерки видеолорун көрүшкөнчө сак саламатта, тынччылыкта ушундай YouTube аркылуу көрүштүрөлүк. Каналга катталыңыздар, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп койдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.